ММА спорт уюмунун менеджерлеринин бири экен. Москвадан жаш күч спорт клубунда машыгып, менеджерликте да ошол жактан мен баштагам. Уюштуруу тажрыйбаңыз тууралуу. ММАдеги боецтердин мечтасы бул чокуу UFC. Кээ бир мусулман аалымдары ММА бул деген харам. Хабиб Нурмагомедов бар, Ислам Махачев чемпион болду 2 весте, алар дагы намаз окушат. Канжалап кетет бети Мыктыбек Оролбайдын көзүндөй болуп, ошондой учурлар көп болот да неге? Характер, дух, взрывной болсо сага интерес болот сөзсүз түрдө. Эрежесиз эр уруш деген менен эрежеси болот да. Бул айтылышы туура эмес болуп калган да. Негизинде бунун эрежеси бар. ММАчы жанагы мушкерлер дегенде эле мындай кара күчүнө таянган. Мисалы Мыктыбек Оролбай уулу да юрист. Балдар көп, мисалы жогорку билимдүү Спортсмендерди багып, керектүү учурда саясатка колдонот. Идырыс Исаков айткан нерсени аны баары эле билишет. Ошол убакты кандай болгон, азыркы учурда андай жок. ММАдын ишмердиги Кыргызстанда токтотулган былтыр. Кокустан эле жабылды болду, жабып коюшту. Генерал Камчыбек Ташиев өзү кабыл алып Мыктыбек Оролбайды куттуктаган эле. Анан эми бул жагы кандай болуп калды? Азыр эми биздикилер Өзбекстанга, же болбосо Казакстанга, же болбосо Россия Токтоп калган ММАдын ишмердиги кайра уланса дегенди айтып атасыз да. Биздин кимин жаңырганы, биздин желектин көтөрүлгөнү бул биз үчүн маанилүү болуш керек да. Эрикти курчутуу боюнча мотивациялык бир насааттардан айтсаңыз. Максат койдуңбу? Ошого аракет жасаш керек да. Алла Таала сөзсүз берет. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте конок бар. Коноктун аты жөнү Асан Султанов. Асан мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдик. Асан мырза Кыргызстандагы ушул ММА уюмунун, спорт уюмунун менеджерлеринин бири экенсиз. Демек, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болду. Биз ММАдын ишмердиги, ММА ошо клубундагы жанагы мушкерлер, анын өйдө төмөнү жөнүндө кеп кылабыз да. Жалпыбызга маалым болгондой, ММАдын жалпы эле ишмердиги Кыргызстанда токтотулган былтыр. Анан ошонун тегерегинде менде мындай суроо бар. Көптөгөн суроо бар. Деги эле ушул мушташтын ушул түрү боюнчачы. Бирок алгач өзүңүздү мындай бир тааныштырып кетсеңиз, жашыңыз, мектептеги билимиңиз, анан жогорку билимиңиз, андан кийин келип кандайча ММАга байланышып калдыңыз, ошол тууралуу. Менин аты жөнүм Асан Султанов. Мен Ош областынын Нокат районуна караштуу Торобай Кулатов айылында туулуп өскөм. Акчал деген жеринде. Мен кичинекей кезимде эле спортко жакын болгом. Мен өзүм да машыгып жүргөм. Москвада бардыгыбыз эле ошо эл катарында мигрант болуп мен да барып калгам. Ошол Москвадан өзүм Айбек Мусаев жаш күч спорт клубунда машыгып, анан акырындык менен ошол спорт менеджерликте да ошол жактан мен баштаганмын. Мен 1989 жылы төрөлгөнмүн. Билимим орто, чоң окуу жайда окуган эмесмин. Негизинен өзүңүз ушул спорттун ушул түрүнө жаштайыңыздан эле кызыкчу экенсиз да, Өзүм кызыгып, анан мен өзүм дагы участвовать этип, катышып, ошол байгелүү орундарга. Москвада Харлампиев деген перрон метродо самбо болгон. Ошол жерде самбого катышып, ал жерде байгелерди алгам, 2-нчи орун, 3-нчү орун, ушундай. Алдында мен 61 килограмм салмакта результат берген бир аз. Эми негизи ушул ММА, UFC, эрежесиз эр уруш деп ошентип атап жүрбөйбүзбү? Баарын бир байланыштырып, ушунун тегерегинде сөздөр бар.
ушул тармак боюнча сиз менеджерлик кылат экенсиз. Ооба. Демек мен түшүнгөнүм боюнча ушул ММА тармагында мушташкысы келген спорттун ушул түрү боюнча жигиттерди мындай топтоп, анан ошолорду жанагы UFCге катышабы же башка даражага катышабы, ошого ортомчулук менеджерлик кылып уюштурат экенсиз, Ооба. Ошол уюштуруу тажрыйбаңыз тууралуу канчалык деңгээлде ал ишти натыйжалуу алып бардыңыз, ошол тууралуу биринчи билели. Туура айтасыз. Бизде деген мына 2021 мен бул жерде Кыргызстанда 2 жолку чемпион болгон балдар болгон. Бирок сыртка чыккысы келип, бирок сыртка чыга албай. Себеби бул не только Америка, негизинде эле мына Европа күчтүү уюмдар менен бул сүйлөшүү оңойго турбайт. Бул сүйлөшүү, аны макулдатуу чынында, анан документ процесстери, аны алып барып, ал уюмга сүйлөшүп киргизгенден кийин аны дальше алып кетүү дагы бул өзүнчө бир көйгөй негизинде. Ошентип биз мына Мыктыбек Оролбай уулу деген боецибиз бар болчу, ал дагы жакшы, бирок бул жактан результат көрсөтүп, анан ал дагы ошол ар бир ММАдеги боецтердин мечтасы бул чокуу UFC, Америкадагы эң чоң уюм. Бардык ошол жака гана аракет жасашат, бир максаты. Ошолордун арасында ошол Мыктыбек Оролбай уулу азыркы учурда UFCде жакшы результат берип, биздин жээлегибизди көтөрүп жүрөт. Ошол жака биздин башталышыбыз ошол боецтин максаты болгон. Менин сүйлөшүүм ушинтип уже бул процесс жакшы кетип калды. Себеби бир эле Мыктыбек Оролбай уулу эмес, бул жерде Рыскулбек Ибраимов Кыргызстан 2 жолу тазалаган бала. Аны алып барып Америкадагы Элефа, Титан FC деген уюмдар бул UFCден кийинки эле алдыңкы уюмдар. Если ал жерден результат бере алсаң, нар жактан контрактты беришет алар. Дагы көптөгөн боецтерди мындай сүйлөшүп, максат эми максатыбыз бир да. ММА чөйрөдө болгондон кийин биз жөн эле сүйлөшүп коюу эмес, биз ошол боецтерди ошо чокуга алып чыгуу максатыбыз. Алып чыксак, биздин туубуз, биздин кыргыз экенибиз, биздин кыргыз кандай характерлүү, жакшы результат, биз ошону гана күтөбүз да. Биз ошону мындай көрсөткүбүз келет чынында. Бул менеджерликке кантип келип калгам? Себеби мен өзүм кызыгып айтып атпаймынбы, Москвада катышып жүргөм депчи. Мен өзүм бой ала албай калып, Шашпа дедиңиз. Да, мен өзүм бой сүйлөшүп чыгып, кийин анан уже мен өзүмдүн тааныштарыма бой сүйлөшүп, ушинтип эле анан Корея, Япония, уже Индонезия, Дубай, бүт ушундай тармакка уже сүйлөшүүлөр күчөп кетти. Чынындачы, баягы кызыгып, берилип, ниетиң мындай жакшы болсо, ишиң өзү жүрүп кете берет экен. Ушинтип биздин эң жакшы максатыбыз бирден бир, биз UFCге максат койгонбуз, бирок UFCге биз чыктык. Азыркы учурда дагы балдар даярданып, Америкада уже жакындап калды. Буюрса дагы быйыл 2026 бир 2-3 бала кирет деген максаттабыз. Негизи ММА бул олимпиадалык спортко мындай кирбейт, кирбейт. Деги эле ушул ММА спортунун физикалык, моралдык зыяны тууралуу сиздин пикириңиз кандай? ММАге ошондой чокуга жеткен боец бул физикалык жактан даяр. Көбүнчө жаракат алыш эми бул болот. Боецтин дагы денеси психологический, физический бала уже чоң чокуга жеткенде даяр болот. Зыян азыраак мындай көтүлөт да. Сиз өзүңүздү мындай мусулманмын деп эсептейсиз? Ооба, алхамдулилля, мусулманмын. Эми ошол мусулман кээ бир аалымдары, мусулман адистери бул деген харам, адамдын бетине уруу, жаракат келтирүү, канжалатуу бул харам, бул болбойт. Бирөөлөр болсо жок болот, моундай шарттарда боло берет дегенде ар кандай фатваларды айтып жүрүшөт.
Деги эле өзүңүз ушул мусулман баласы катары ушул ММАдын зыяндуулугу жанында Бул Кыргызстанда эле эмес, бул бүткүл мусулмандар арасындагы спорный нерсе. Себеби бирден бир түз алсак, Хабиб Нурмагомедов бар, чемпион UFC, алда намаз окуйт 5 убак. Ислам Махачев чемпион болду 2 весте, алар дагы намаз окушат, бирок ошол UFCде чемпиондор. Бокс деле ошондой. Бокста дагы бирок бетке урмай, сөзсүз анда бетке урбасаң бокста болбойт. карате деле ошондой. Карате деле баардыгы эле спорт, тайбокс бар, бокс бар, кикбокс бар. Буларда бетке урбасаң болбойт. Бирок бизде мусулманчылыкта болбойт деп айтылат. Бирок ошол жанагы панкратион эрежеси, эр уруш ошол рингтин ичин карасаң мындай канжалап кетет, бети тибеле жана Мыктыбек Оролбайдын көзүндөй болуп ошондой учурлар көп болот да негизи. Бирок ошондой учур ал ошол моменттин шоуну ачкан учур болот да. Мисалы, ар бир менин өзүнүн майын чыгар дейт го, мисалы. Ар бир жумуш башка болсун, бирок ошол турнирде да чыкканда сетканын ичинде характер, дух мындай взрывной болсо до конца, сага интерес болот, сөзсүз түрдө кызыгуу пайда болот. Бул сөзсүз болуш керек да. Эми бул ММА ушундай нак характерный войны, бул спорт чынында. Бирок сөзсүз түрдө эми эрежесиз эр уруш деген менен эрежеси болот да бар. Обязательно. Эрежесиз эр уруш деп бул айтылышы туура эмес болуп калган да. Ошо эрежесиз эр уруш дегенде ойлойт да, бул эрежеси жок, бул мындай өлтүрөбү, коёбу, тим коёт деген. Мындай угулушу бир аз туура эмес болуп калат. А негизинде бунун эрежеси бар. Как положено, затылык бар, пах бар жок, мындай көзүн чукуп алба, жана сетканы кармаба. Тиги мындай жерди чапкаладыбы, токтот. Сөзсүз түрдө. Ал жерде мындай өлүп калышына эмес. Аягына чейин жанч өлтүр деген жок. Андай жок. Мен ойлойм бул ММА бокстан жеңил деп ойлойм да. Себеби бокста нокдаун болуп түшүп калат, кайра тургузуп, кайра сала берет. А бизде андай жок да. Бизде мисалы түштүң болду, бойду токтотот. Сразу. Бизде правила ушундай. Мушташ спортунун ушул түрүнө өзүңүз тикелей башында аралашып катышып жүргөм дедиңиз. ММАчы жанагы мушкерлер дегенде эле спортсмендер десе эле мындай кара күчүнө таянган. Интеллектуалдык жактан мындай бир интеллектуалдык нерсени мындай четке мындай жылдырып койгон, күчүнө эле таянган бир ушундай нерсе элестейт да. Сиз ошолорду менеджерлик кылып жүргөндө ушул интеллектуалдык жагына дагы мындай көңүл бөлүнө беле? Сиз туура айтасыз. Көп адам ошондой ойлошу мүмкүн, бирок ММАдеги жүргөн балдар обычный билимдүү бар, илимдүү бар, мындай Жогорку билими обязательно. Мисалы Мыктыбек Оролбай уулу да юрист. Андан сырткары балдар көп, мисалы обязательно жогорку билимдүү, анан мындай талим тарбиялуу балдар да, чынын айткандачы. Анан эми ар бир бул эле сферада эмес, башка сферада эле болсо керек, жок болбойт, арасынан эми кеде чыгат, мындай туура эмес балдар болуп калат да. Ошонун артынан анан общийге тийип калышы мүмкүн да. Себеби ушундай учурлар болот. Мен ойлойм, что азыркы учурда мурдагыдай туура эмес жолдор азыр жок. Чынында азыр бардыгы билимдүү, илимдүү, жакшы, грамотный балдар бар. Бирок ММАде результат берип, жакшы урушуп келатат. Даже дүйнөгө бизде мындай Япония элин билесиз өзүңүз, өтө аябай өнүккөн мамлекеттердин бири. Ошол жакта мисалы Японияны мен ойлойм Pride деген чоң уюм болгон. Бул UFCден да биринчи орунда турган. Ошол жерде мисалы ар бир боец чыгып результат берип, ошол сүймөнчүлгө айланганда, ошонун мамлекетиге кызыгып, бул каяктан болот, кийим деп өзүнүн бирден бир мындай мамлекетин таанытууга себеп болгон да. Бул мындай мен ушинтип ойлойм да. Себеби Федор Эмельяненко, Мирко Кроков каяктан экенин биз билбейт элек да, мисалы ошол мындай карап уже баары эле айтып берет. Мисалы азыркы учурда ошол Японияда Pride азыр жок, бирок Rising деген организация бар. Бирок ошонун эле деңгээлинде азыр
биздин мына кыргыз мушкерлер Ражабалы Шайдуллаев кече жакындагы эле ооба ийгилик жаратты. ийгилик жаратып мындай Япониянын ошол сүймөнчүлүгүн айланды ошо бала. Япония уже колдоп баягы чыгып келатканда, рингке утканда, анан Шайдуллаев өзү раздевалка же болбосо шаарда кетип атканда уже колдоочулар аябай жакшы. Анан Кыргызстан деген бизде мисалы биздин гимн 50 миллиондук өнүккөн эме жерде, мисалы чоң аренада биздин гимн бул жаңырганы, биздин желектин көтөрүлгөнү бул биз үчүн маанилүү болуш керек да. Былтыр Кыргызстанда ММАдин спорттун ММА түрү ушу токтотулду. Былтыр. Негизги жүйөсү мындай тоголоктоп туруп мындай тоготерин айтканда эми бул спорттун түрү ырайымсыз, жаштарды деген мындай кара мөртөздүккө үндөйт деген ушундай бир себеп болду. Анан сиздин бамыңызда менеджер катары чындап эле бул ММА жаштарды өсүп келаткан муунду бул кара мөртөздүккө үндөйбү, чакырабы? Жок, мен ойлойм андай азыркы учурда андай жок. Себеби азыр мурунку жашоо жок азыр, чындап. Мурун кандай эле? Эми мурда дегенде, мурда көп мындай туура эмес иштерге эми баары сөзсүз ал нерсе болгон. Себеби дегенде азыр элдин баардык нерсеси жакшы. Сиз айткыңыз келип атат, жанагы ошол ММАдын түрүнө жана машыккан спортчулардын анча-мынча кылмыш дүйнөсүнө байланыштуу, жакшы эмес иштерге байланыштуу ушундай имиджи мурда бар эле, азыр андай болбой калган деп атасыз. Азыр бизде закон жакшы иштейт, чынында. Азыр туура эмес жолго түшүүдү жаштар деле уже түшүнүп калган, чынында. Мамлекетибиз өнүгүп атат. Чынында мурда эми баягы финансы проблема болуп жүргөн да, чынында ошонун айынан деп ойлойм мен. Көп мындай криминал аралашып, башка аралашып болгон эми бизге чейин бул эми. Азыркы учурда криминалга мындай мен ойлойм ал туура эмес, же мындай көчөдө же башка жерде мындай зыян келтирип, же баягындай туура эместик кылып өңүл-дөңгүл жүргөн спортсмендер жок деп ойлойм да. Себеби аларды мен көп байкайм. Алар дагы мындай чоң билимдүү, мындай акыл эстүү, өзүнүн спортун кылат. Максаты флагты көтөрүү, Кыргызстанды таанытуу. Ушул основной эме да. Ошол ММАдын ишмердиги токтотулсун деген чечим чыкканга чейин мурда ошол ММА чөйрөсү менен, ошол менен шугулданып жүргөн, алектенип жүргөн катмар менен мындай бир диалог болду эле, мындай бир сиздерге мындай түшүндүрүү болду эле, бул болбой атат, коомчулукта буга карата терс пикирлер күч, чындап эле бул деген жана кампанды көрүп, канжалаган рингти көрүп, муну токтотпосок болбойт дегендей бир алгачкы бир ишараттар, түшүндүрүүлөр мындай болду эле? Жок. Жеке мен мындай билбейт экем, андай түшүнүк болгон жок. Кокустан эле жабылды болду, жабып коюшту. Бирок жабылгандан кийин деле азыр өтө жакшы результаттарды сырттан болуп калды да. Азыр мына Кыргызстан ичинде жок болуп калды, бирок сыртка биз чыгуу баары эле чыга бербейт экен да. Токтогондон кийин силер сыртка чыгып кетти. Ооба. Бирок мына Мыктыбек Оролбай жанагы UFC уюму өткөргөн бир мушташта жеңип, жеңишке жетишип, анан кыргыздын желегин көтөрдү эле. Аны көпчүлүк көргөн. Ал эмес ошол генерал Камчыбек Ташиев өзү кабыл алып, ошол Мыктыбек Оролбайды куттуктаган эле, мына YouTube архивде жүрөт. Ошол куттуктаган видеолору. Анан эле аз өтпөй ММАдын ишмердиги дегеле Кыргызстанда токтотулсун деп токтотулду. Анан эми бул жагы кандай болуп калды? Сиздеги маалыматтар боюнча эмне болуп кетти? Мен буга чейин Америкада жүрдүм. Бул жактагы көп нерселер боюнча менде кабарым аз негизинде. Менин жеке оюм бул Камчыбек Кыдыршаевичке мындай тиешеси жокко деп ойлойм. Себеби ал куттуктап өзү
өзү кабыл алып ушинткен да. Бул жерде мен ойлойм бир экөөсүнүн эле жеке ою болуп берки ылдый тараптагылардын да ошолор мындай туура эмес маалымат берип ушинтип эле жабылып калган го деп мен ойлойм бул нерсе ачылса жакшы болот депчи. Силердин ошол Америкага чыгып кеткенден кийинки ишмериңер тууралуу сурайын деп атам, бирок ага чейин дагы бир суроо берип коеюн. Ыдырыс Исаков деген журналист үкөм бар. Ошол бир өзүнүн бир көрсөтүүсүндө айтып чыкты эле. Ошто ар бир ошол Оштогу жергиликтүү саясатчылардын өзүнүн спорт клубу бар. Алар ошол спортсмендерди багып, анан кийин керектүү учурда саясатка колдонот. Кыскасы, мындай чоң уштумдарды шайлоолордо пайдаланат деп ушунду айткан жагы бар да. Анан бул жагынан силердин ушул ММА ишмердиңерде кандай, бул жагын чындап эле ошондойбу же ал жана эле айтып кеткендей ал нерселер мурда болсо болгондур. Азыр деген баары цивилдүү, баары башкача, бул спорттун түрү катары эле бир мамиле кылат болуп калдыбы же мурдагыдайбы? Жок, азыр такыр башка. Чынында. Мурда эми азыр мен мындай туура эмес айтып албайм, бирок мурдагы нерсени Идырыс Исаков айткан нерсени аны баары эле билишет. Ошол убакты кандай болгон, азыркы убакта кандай болуп атат, аны баары эле билишет. Эмнелер болуп жана эмнелер болбой калган. Болбой калган уже баары эле ал түшүнүктүү болуп калбадыбы элге. Бирок азыркы учурда андай нерсе жок деп ойлойм да. Себеби мындай кыршевой крыло же баягындай туура эмес жолго мындай пайдаланып боецтерди, спортсмендерди деген азыркы учурда андай жок. Себеби бизде дагы клубтарда дагы бул обязательно азыркы учурда мындай байкоо бар. Бизде эле туура эмес жакка же мындай кетпейт, эч ким андай жок да. Криминалный деген нерсе азыр ММАде мындай өтүп кетиш бул жок да. Салыштыруу үчүн сизге бир суроо. Ошол ММАдын ишмердиги Кыргызстанда эле токтотулганбы? Маселен, Өзбекстанда кандай, Казакстанда кандай? Өзбекстанда аябай өнүккөн, чында колдошуп атат. Алар да токтотулган эмес. Жок. Акыркы мына 10 жыл мурун Өзбекстанда бизге келип, бизде өздөрүнүн көрсөтүп, анан сыртка чыкчу да. Бул мына мисалы Нурсултан Розубаев деген азыр UFC'де жүрүшөт. Ошолор мына именно бизге келип, Бишкекте мына ВЕФ уюмунда мушташып жүрүшкөн. Азыр мына 10 жыл өттү, бирок биз азыр ММА жабылып калбадыбы бизде. Азыр эми биздикилер Өзбекстанга, же болбосо Казакстанга, же болбосо Россия. Казакстанда дагы токтотулган эмес ММА? Жок, Казакстанда азыркы учурда как положено, наоборот, аныл өнүгүп, азыр Октагон лига деген уюм бар Казакстанда, ал өзүнүн уровенине Средний Азияда көтөрүп алды. Бизде жанагы таможенный жанагындай маселесинде биздеги кандай бир аракеттер токтотулат. Дордойдогу бир ишмердик токтотулат, анан кийин Казакстанда Харгос ачылат. Анан бул жерде эрежеси уруш жанагы ММАдын ишмердиги токтотулат, а Казакстанда болуп атыптыр да, дагы эле. Ооба, Казакстанда наоборот, биздикилер азыр мынау эң негизги маселе да, булчу мынау азыр жакшы жаш, келечеги бар, мындай күчтүү жаш балдар өсүп келатат да, тренировка кылып, залды калтырбай. Ошолор мисалы Кыргызстанда бизде токтотуп койгон үчүн Казакстан менен сүйлөшүүгө туура келет, Өзбекстан менен сүйлөшүүгө, же Россия менен сүйлөшүүгө келет. Сүйлөшүүдө мисалы эми алар зависит да, аларга карайбыз да бизче мисалы. Алар алса, чакырса чакырат, чакырбаса өзүбүздө уюм жок, ошо балдар баягы убакыттан көп алдырат деп ойлойм да. Мен жеке оюмда мындай көзөмөлдүн эле негизинде бизге бир федерацияны мисалы мыйзам чегинде эле ачып койсо, мындай мисалы жылына 2 бой же 2 турнир же 3 турнир өткөзүп турсак, бул биз үчүн, анан ММА үчүн жакшы болот деп ойлойм да. Мен түшүнгөнүм боюнча, сиз ошол Кыргызстанда токтоп калган ММАдын ишмердиги кайра ачылса, кайра уланса дегенди айтып атасыз да.
негизги критерийлер кайсы ошол ачылуунун? Моундай мыйзамдык жагынан моундай нормалар болсо мейли, моралдык жагынан кампанды көрсөтүү, ютубта жанагы мынча жаштан жогоруга чейин көрсөтүлүш керек, көрүш керек, көрбөш керек дегенде талапты сактоо, андан башка толтура критерийлер сакталсын, анан ачылсын деген сыяктуу бир сунуштарыңыз барбы? Бар. Эми Эрнст байке, мен жеке оюм бул ММАдеги баягы бойду прямо көрсөтүп берип атканда деле анчалык коркунучтуу эмес го негизинде. Да, бирок биз жабып койгон чакта деле көрө турган адам бул жерден көрө берет. Башка жактыкын деле ал эч эмеси жок деп ойлойм да мен. Негизги нерсе туура баягы катуу жаракат алып, уктап калып же көзү кетип калып артка ушундай учурларын кыркып, анан катуу кам болуп, жарылып, ошолорун да мындай көрсөтпөшкө, анан бизге мисалы мынча турнир мындай деп өзүнүн мыйзамынын чегинде мындай ашырбай бизге ошондой берсе, биз ошо талаптарды аткарып, биз ошону алып кете беребиз деп ойлойм да. Мыйзамдык жактан дагы иретке келтирип, моралдык жагын да эске алып дегенде, сөзсүз түрдө. Ошондо жанагы жерден кебибиз уланып кетти, логика үзүлүп кетти. Силер Кыргызстанда ММА ишмерлиги токтотулгандан кийин эмне кыласыңар анан? Америкага, Европага, Америка чыгып кеттиңер да? Ооба. Анан ал жакка чыгып кандай тажрыйбаларды көрдүңөр, кандай ийгиликтерди жарата алдыңарбы? Бөтөн жерде жүрүп кылса да болот бекен, болбой турган жактары кандай экен? Туура айтасыз. Биз Америкага барганда биздин мисалы жеке мен деле, мен бул спортко, анан мен өзүм патриот, өтө мындай өзүмдү патриот сезем. Чынында Америкага барганга чейин деле мына Корея, башка мамлекеттерде сөзсүз сүйлөшүүдү кылып, бизде эң алдыңкы боецтерди алып барганга аракет кылып, ошол жерде утса экен, желегибиз көтөрүлсө экен, баягы адреналин алыпчы, мындай сөзсүз болот да менде. Эңсеп, күсөп дегендей, максат кылып. Кыргызстандын желеги деп мындай бул болгон. Биз Америкага барганда менин аракетим дейин дегеним, мен аракетим Америкада ушун алдыңкы дүйнөдөгү UFC биздеги максат болгон. Ошого аракет. UFC деңгээлине чыгуу. Ооба, ошонун деңгээлге чыгуу. Кантип болбосун. Биринчи максатыбыз. Бирок ошо максат мындай айтканда мындай аткарылды деп ойлойм да. Себеби Мыктыбек Оролбай уулу экөөбүз кеткенбиз. Ал ошо жерде чогуу жүрдүк. Анын мечтасы мындай баштан ысык суу өттү чынындачы. Эми бул болду. Бирок биз көптөгөн боецтерди азыркы учурда дагы ал жакта даярданышып атат. Максат UFC. Бирок UFCге чыгуу кандай кыйын. Бул мисалы айтып мындай эми көп талаш тартыш болот да. Боец мындай болсо алат, анан мынтсе өзү алат, жок. UFCге мындай сүйлөшүү туура болуш керек. Анан боец ошого подходящий болуш керек да. Ошондо анан интерес болсо, мындай сүйлөшүү туура келет. Контракт түзөө дагы оңой болот. Чынында. Себеби башка мамлекеттин мушкерлери жылдап күтөт ошол жерде. Мага берип калса экен деп, өмүрүн арнагандар бар. Убактысыны күтүп жашап, дайым залдан чыкпаган башка мамлекеттин балдары көп да, боецтери. Бирок ошонун ичинен биз да аракет кылып, биз чыгып кетсек деген боецтерибиз, мисалы биздин жигиттерибиз ал жакта көп бар. Ошондо силер бул Кыргызстандан Америкага бардыңар, баягы эле менеджерлигиңизди уланттыңыз. Ооба. Жанагы ошол UFCде жанагындай мушташа турган кыргыз жигиттерин Кыргызстандан алдырдыңызбы, таап же ошол жердеги мигрант кыргыз жигиттер деле бар да, ошолордун арасынанбы же кандай? Жок. Бул жактан тажрыйбалуу, дасыккан тажрыйбасы бар мушкерлер. Албетте сөзсүз. Себеби ал UFC'нин уровениге
критерийлер аябай жогору, Аха. талаптары жогору. Алар менен сүйлөшүү үчүн ал байесиң ошого татыктуу болуш керек. Көрсөткүчтөрү дагы Сөзсүз баягы түрдө. показатель деп коет го. Ошолор дагы. коет, өзүнүн байесинин профили болот да, профессиональный. Полный ошолор ошого мындай бир жакыныраак болуш керек. Шайкеш келиш керек. Сөзсүз түрдө. Мынау мисалы Мыктыбекти, Рыскулбек Ибраимов, жана башка мына азыр Бекмырза Досматов деген 77-те байыс даярданып атат. 13-2 рекорд. Рыскулдукуда 19-5 болчу. Жана башка булар уже Кыргызстанда чемпион болуп, Кыргызстанда жакшы результат берип, уже мен сыртка результат бере алам деген балдарды биз алып кеттик. Мен лично ошондой балдарды алып баргам да. Алып барып анан ал жерден ошонун арасынан дагы келер барып мындай утулуп калып, келер утуп кетип, ушундай болот. Ушул ММАдеги Мыктыбек Оролбай феномени бир кызыктай болду да. Мунун ошондой деңгээлге чыгып кетиши дагы өзүнчө мындай контрасттуу болду да. Мыктыбек Оролбай уулу UFC'ге чыкканга чейин аны көп адам күткөн жок негизинде. Күткөн жок да, күткөн Анын жок. рекорду 5-1 6-1 ушундай эле болчу. Анан бирок максаттуу бала да. Чынын айтыш керек эми баягы селинин таштабаган, өжөр, Максатынан тайбаган мындай характери бар бала да ал. Анан обязательно дисциплина кармаган бала. Сөзсүз бул спортто өтө чоң роль ойнойт бул дисциплина. Өзүнү убактысында уктап, убактысында туруп, зал өзүн алып жүрүү бул өтө нерсе маанилүү экен. Өтө маанилүү нерсе экен да. Анан мен айтайын дегеним, Мыктыбек 5-1 6-1 менен барды Америкага. Ал жерден UFC'ге чыгуу ага оңой болгон жок. Чынын айтыш керек, татаал болду. Кандай татаал болду? UFC'ге чейинки бир LFA деген уюм бар. Ага чыгып, бул 3 бою ушундай урушту. Аябай жакшы тажрыйба көрсөттү. Баарын утту. Анан уже UFC'ге алып кетти. Кээ бир балдар, дагы башка балдарды алып барганбыз да, ошо LFAдан өтпөй эле утулуп калып, анан кайра ушундай болуп калат да. Демек жөн жеринен ал жака чыккан жок, кокустан чыккан жок дегендей. Бунун артында көптөгөн мээнет бар. Көптөгөн баягы эл билбеген, мисалы сырлар бар. Мисалы биз бардык, ал жактан деле көп мээнет болду. Мисалы кээде ачка каласың, кээде ток каласың дегендей. Чынын айтыш керек да эми. Кийин качан гана бизде баягы UFC'ге чыгып же бир результат берсең, анан колдоо пайда болот да. Ага чейин жок болот. Бул нерселерди өткөрдүк чынында. Ошо Америкада жүрдүңөр, жашадыңар, жөн эле жашабай байкадыңар, коомду байкадыңар. Сөзсүз. Америка коомчулугунун ММАге болгон мындай мамилеси кандай? Баарын эле бир бетке мондай деп айтканга болбойт, бирок негизинен кандай, эмнени байкадыңыз? Мен ойлойм, мындай эч кандай мындай туура эмес көз карашы жок экен алардын. Мындай туура эле бул Көрбөгөнү көрбөйт, көргөнү көрөт. ооба. Сөзсүз түрдө. Мисалы Тандоо эркиндиги бар. Мисалы буну жаап коюш керек, же буну токтотуп коюш керек, же мына жаштан мына көрбөсүн, мына өдөсү көрсүн деген тема жок. Ким каалайт көрө берет. Ким каалайт бара берет дегендей да. Бирок Американы өзүңүз билесиз да, өнүккөн мамлекет, бул ММА'ди мисалы жаап койсо боло турган эле чоң эсли чынында зыяны болсочу, а наоборот алар ошону колдоп ММА'ди өнүктүрүүгө. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү эң алдыңкы уюм Америкада. Эми бул ушул ММА спорту, мушташтын ушул түрү, мындайча айтканда, жалпак сөз менен айтканда, бул мындай хоббиби же буга өзүнчө бир маани бере турган бир тармакпы? Бул өзүнчө ошол спортчунун өзүнө гана ок аташын тыңдап алыш үчүн болгон киреше алып келе турган бир чакан бир тармакпы? Деги эле ушул келечеги кандай ушул ММАдын? Муну дагы түз айтканда, ошол UFC деген уюмдун капчыгын толтура турган эле бир
ресурс эмеспи ошол спортчулар, мисалы үчүн кыргыз жигиттери? Жок. Мындай да, бул ар бир UFC'ге максат койгон кыргыздын байестери биринчи очур капчыктан да алдың нерсе бул мен Кыргызстанымдын желегин көтөрүү. Бул ар бир ушу UFC'ге чыксам, максатым желекти көтөрсөм, чемпион болсом, Кыргызстанды баары тааныса экен. Бул ар бир спорттун биринчи койгон максаты да. Андан кийин уже обязательно бул жерде акча бар да, сөзсүз. Сөзсүз кызыкчылык бар да. Сөзсүз кызыкчылык бар. Эми бирок аты чыккандан кийин эле аты жыты белгисиз спортчу болуп жүргөндө, анан тиги UFC'ге чыгып чемпион болгондон кийин аты таанылат. Анан аты ал спортсменге иштей баштайт го дейт. Сөзсүз түрдө. Рекламалар чыгат. Компаниялар чыгат. Иштешели. Бул уже акча байеске келе баштайт. Мындай агым бурулат да. Бирок ал деңгээлге чыгуу аябай татаал да, кыйын. Чыгып UFC'ге кирип, результат берип койсоң, айтып атпаймынбы, ошо ар бир байес максаты желек. Ошол уюмда UFC'ге чыгып туруп, Кыргызстандын желегин көтөрсөм экен дейт. Көтөрсөң, чемпион болсоң, акча бул обязательно келе берет. Эми азыр андай мындай дегенибиз менен мына билим берүү деле өзүнчө бизнеске айланды. Толтура жеке гимназиялар, жеке лицейлер, колледждер ачылып атат, бири-бири менен атаандашып. Медицинаны карасаң, медицина мамлекеттик деле бар, бирок ошол эле учурда жеке клиникалар, жеке өзүнчө бир тармактар ачыла баштады дегендейчи. Аларда дагы атаандашуу. Ошол эле учурда спорттун бул түрүндө дагы муну бизнес катары караш керек. Албетте ал мыйзам чегинде моралдык дагы нормаларды сактаган бир тармак болуш керек деп атасыз. Сөзсүз. Ооба. Анан кийин Америкада жеке өзүңүз ошо менеджерлигиңиз менен топтогон тажрыйбаңыздан улам бир айтыңызчы, бул кыргыз жигиттеринен ушул ММА боюнча чемпиондорду даярдап чыгаруу үчүн негизгиси эмне талап кылынат? Негизгиси колдоо. Байести колдош керек. Ким тараптан? Эми мамлекет тараптан колдоо болгон эмес, бирок биз күтпөйбүз. Негизи эле күтүшпөйт. Болгон эле ошол кайра ачылсын деп уруксат берип койгону колдообу? Ошол биз үчүн чоң колдоо да. Себеби бул ошондой уровеньге чыгуу, ал жакка жетүү, ал жактын уюмуга кирип результат берүү, бул ар бир мындай күнү түнү мындай түшүктү талап кылат. Обязательно түшүк талап кылат. Эми ММА спортуна байланышкан мен материалдарды азын-олак көрүп чыктым да. Анан комментарийлерине дагы мындай маани бердим. Карасаң, буга чейин ушул UFC уюштурган мелдештерде дагестандыктар, чечен мушкерлери катуу чыгып атты эле. Мына Хабиб Нурмагомедов, Махачев, Чимаев дегендери. Бирок соңку мезгилдерде, соңку кездерде кыргыз жигиттери катуу чыгып атат. Баарын таң калтырып атат, тамшантып атат деген эле мындай мактанган комментарийлер көп экен да. Чын эле кыргыз жигиттери ММА спортунун түрүндө катуу чыгып атабы, же бул тек гана баягы өзүбүздүн дардаңгуу? Жок. Бул чындыкка дал келет. Себеби мына кече жакында эч канча убакыт боло элек Чеченстандын өзүнүн уюмунда мына Жакшылык Мырзабеков деген биздин кыргыз жигитибиз чемпион болду. Өзүнүн ременин алды. Чечен спорт клубунун өзүнүн уюмунда, ичинде уюму. Кыргыз жигити. Кыргыз жигити. Биз үчүн мына мисалы ал уюмдун чемпиону болуу бул өтө татаал. Бизге эле эмес, Өзбекстан башка болсун, ал уюмга дагы дүйнөдөн эң мыкты мушкерлер урушат. Ал 2-3 рейтингде турат дүйнөдө. Чыгып 30 секундта бул өзү ошо уюмда да история болгон эмес экен андайчы. Мына көрүңүз кыргыздын чыныгы мындай ойный духу, характери бул абдан мындай
жакшы да. Мисалы биз үчүн, Кыргызстан үчүн биздин желегибиз көтөрүлүп, негизи ушу калпагыбыз кийилип, октон кайтпаган алга деген ушундай дух, сөзсүз ушундай бир мушкердик, ушундай эр жүрөктүүлүк дух баягы кыргыздын генинде, наслинде бар нерсе го дейм. бизде ошондой го дейм. Баягы көчмөн элбиз, воинный народ деп коет. Анан балдарды да көп байкайм да мен. Характери бар. До конца. Мен утушум керек. Мен аны сиз кыжалат болбоңуз, мен бүтүрөм дегендай дух менен, башка ой менен, анан эң негизгиси намустууракпыз да. Анан баягы Кыргызстандын атыга кыргыз утулуп калды дебесе экен деген болгон мүмкүнчүлүктү кылышат. Сөзсүз характер кыргыздын духун көрсөтөт ал жерде. Сиз өзүңүз үйлөнгөнсүз, бала чакалуусуз, уулдарыңыз бар, Ооба, мен өзүңүз ушул ишиңизге байланыштуу, албетте мен түшүнөм, бул ишти өнүктүрүш керек, муну алдыга жылдырыш керек деп айтасыз. Ооба. Айтпай койсоңуз анда таң калмак элем. Айтып атасыз, өнүктүрүш керек ММА'ды депчи. Өзүңүздүн уулуңузду ушул спорттун ушул ММА түрүнө берет белеңиз, машыксын, чемпион болсун деп? Албетте. Мен буйруса берем. Себеби буну мындай жаман жак менен карабаш керек да. Баягы ММА десе эле жанчыйт, канайт, өлтүрөт, жейт, андай ойлобош керек. Мунун мындай жакшы жагын да карап көрүш керек да. Бул мындай чыныгы биз эми илгертен деле биз мындай оюнный эл болгонбуз да, күчтүү кыргыздын жигиттери күчтүү болуш керек. Мына өзүңүз көргөндөй бизде недавно эле Баткен окуясында деле биз өзүбүздүн кыргыз жигиттер жанын тигип, өзүнү мындай туурабы, биздин ал канда бар. Ар бир кыргыздын жигити жүрөгүнө жалыны, анан күчтүү воин болуш керек. Бул мындай жаман жагын эле карабаш керек да. Себеби азыр дүйнөдө Эренбек көрүп атасыз, жаш мындай жаш балдардын слабость жагы көбөйдү да. Мисалы мына туура эмес жактар көп да. Мисалы мындай эркектери кыз болуп кетип атат, башка болуп кетип атат, слабый. Андан көрө воин боло берсин. Биздикилерчи туурабы? Бирок коомго зыян алып келбесин. Коомго зыян алып келбесин. Рингтин ичинде жана зыян бербесин. Эрежелер толук сакталсын. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз. Анан мунун артынан эми баягы экономикалык жагын да караш керек да. Мисалы үчүн эми мен жакшы күмөн кылгым келип атат да. Бирөөлөр чыгышы мүмкүн, бул баары бир канжалаткан, баары кан ушундай болгон бир спорттун түрү деши мүмкүн. Бирок эми мен айтып атпайсызбы, жакшы күмөн деле кылбайсызбы депчи. Жакшы күмөн кылайын десем, мен баягы ушул жерге бир баягы азыр кезде стадиондор салынып, спорт ареналар салынып атпайбы? Ошол сыяктуу дагы бир чоң бир спорттук жай салынса, анан ошол сиз айтып аткан жанагы спорттун түрү ММА болсо, эрежелери менен башка өлкөлөрдөн адамдар келип, көрүүчүлөр келсе, алар бу жерде отелде конушат, жейт, ичет дегендей. Ошол жагынан дагы туристтер келет дегендей, ошону дагы айтып атасыз го дейт. Биринчи очур бул туризм өнүгөт. Кыргызстан экономикасына дагы мындай бир аз пайдасы тиет деп ойлойм. Себеби сиз айтканда мына чоң аренада бизде мага сунуш болгон. Америкадан, башка жактан ошол сенин өлкөңдө Бишкекте өткөрөлү депчи. Анан бизде арена туруштук бербейт экен чоң уюмга. Анан эми азыр уже курулуп атат, башка болуп атат. Эми ким билет, жакшы күмөн кыла берели, может ачылып калып, ушундай бир чоң уюмду биргеликте Бишкекте өткөрсөк, мисалы мына Эйсей деген деле Чеченстандын эме уюму Кыргызстанда өткөрүүгө кызыктар, бирок Кыргызстанда жабып койбодубу? Ошонун айынан азыр Өзбекстан же башка жака коет да. Если бизге уруксат берсе, бизде деген азыр өтө көп эл сөзсүз биздин жигиттерди колдогону келет да. Ал жактан, бул жактан, бул туризмге, анан экономикага бул пайдасы бар деп ойлойм да, тиет депчи. Эми бир нерсени моюнга аласыз да, бул эми мушташ болгондон кийин бетинен сылабайт да, эркелетпейт да. Сөзсүз түрдө. Эми мушташ болгондон кийин эми спорттун түрү, бир мушташтын бир түрү деп коелу, эрежеси бар.
Анан кийин баягы баары бир Мыктыбек Оролбайдын жанагы көзү томуюп ушундай бир караганда борооругудай бир көрүнүшү болбодубу? Ошол сыяктуу андан башка дагы ютубтан ачып карасаң өтө бир канжалап кеткен, рингдин ичи кызыл жайын кан болгон, боорун ооруй турган ушундай бир моменттер бар да. Ошондой тобокелчиликтерди болтурбаш үчүн кандай нерселерди жасаш керек деп ойлойсуз? Кандай нерселерди биринчи мындай түзүп алып туруп, анан кийин сиз айткандай кайра анан карап көрөлү, Кыргызстанда кайра ачсакпы дегендей кадамга баралы деп. Ол кандай нерселерди мындай ошо негизги акцент ошо канжалатат, өлтүрүп койгонго чейин барат дегенге ушундай болуп атпайбы? Ошону болтурбаш үчүн кандай немени түзүп алыш керек? Кыргызстандын ичинде туурабы? Кыргызстан жөнүндө сөз болду. Анда баягы любительский деп коет, шлем менен бутунун өзүнүн защиталары бар. Ошо менен мисалы уруксат берсе бизге, ал уже 70-80% мындай катуу болбойт. Жумшагыраак болот. Жумшагыраак болот, бирок практиканы өчүрбөйт. Ошол эле ыкмалар, ошол боюнча эле калат, бирок ошондой эле калат. Коопсуздураак болот. Анан бир аз кандай көзөмөл, например, эми эрежеси уруш деп айтып атпайм, аты эле ушундай бир укмуш да мунча. Самом деле бул атага мындай башкача эреже бар буда. Так каралган, убагында токтотот. Мисалы, кээ бирде эмоция алынган спортчулар болот дагы, до конца баягы добывать эткенге аракет кылат го. Судья кирип барат, өзүн таштайт. Ошону алып калат да. Бокс же башка мынабы кикбоксты алалы, же майтай, тайбокстар өтө катуу. Ал жарып мындай өтө катуу да. Эрежеси ММАдикиден катуу чынында. Ошондо ачты дейли бул жерде кайрадан силердин пикирди эске алып, жана башка ушуга кызыктар тараптын көз караштарын, пикирлерин, кызыгуусун эске алып, Кыргызстанда ММА кайра ачылды дейли. Ошондо алар каржыны каяктан табат? Бул жактан өзүнчө жигиттерди таап, аларды деген мындайча айтканда таптап, анан кийин улам бир мелдештерди өткөрүп, анан UFCге ал каржы керек да, анын баарыначы. Каржы бул ишкерлер. Демөөрчүлүк. Сөзсүз. Демөөрчүлөр булар уюштурат. Ошол бизге мисалы уруксат эле берсе, мисалы биз аны ошол бизге кандай шартта берет, биз ошол шартта кайра улап алып кете алабыз. Демөөрчүлөр полный ошону уюштурат, төлөшөт, бул иш алып кете берет. Дагы бир суроо. Валентина Шевченко деген бир кыз бар. Чемпион болуп, кыргыздын желегин кайра көтөрүп атат да. Анан биздикилер кайра бир кыргыздын сары кызы деп чемпионубуз дейт да. Эми ал дагы жанагы ММАдын спорт түрү боюнча чемпион болуп атат, Ооба, ошол именно биздин көп балдардын мечтасы болгон UFCдеги алдыңкы уюмдун чемпиону. Анын уровени ошол UFCде. Соц тармактарды карасаң, аябай ошол кызга шыктанат, ошол кыргыздын желегин көтөрүп атат деп аябай тамшанышат, комментарийлер жазышат. UFCде чемпион болуу өтө кыйын бул. Көптөгөн мамлекеттер бар, бирок чемпиону жок. Да, боецтери бар, бирок чемпиондору жок. А бизде чемпионубуз ошол. Ал Рейменди еще канча жолу ал мындай коргоп койду. Сиз айтып атасыз, ал эми кыргызстандык бир кыз, Кыргызстан толтура жигиттер бар, жүрөгүндө оту бар, жарат элек, талкалайт элек, чемпиондукту көрсөтөт элек деген. Ошого мыйзамдуу түрдө бүт баардык шарттарын сактап, кайрадан ачып берсе, мындан дагы укмушту көрсөтөт элек, көрсөтчүнү көрсөтөт элек деп атасыз да. Ооба. Менин дейин дегеним, ачылса, бизде мисалы жаш спортчулар бар да, ошол уюмда, UFC уюмда
чемпион боло турган балдар азыр жүрөттүр. Биз билбейбиз да. Бешиктеги баланын бек болушун ким билиптир деген сөз бар го. Мүмкүнчүлүк азыр бизди жабыктаган ал балдар сыртка чыгып катышып, сыртта чыгып мушташып, ал жакта даярдануу үчүн көп жаш мындай чыгып келаткан балдардын колдоосу жок. Алар сыртка чыга албайт. Бул жерде көрсөтөйүн десе жабык. Бизге ошол бир жагын эле ошол мыйзам эле чегинде мындай уруксат берсе, өзүлөрүнүн көзөмөлүндө биз ошону бир аз баягы балдар ушул жерден өзүнүн даярдап алса, сыртка чыкканга чейин. Сыртка чыкканда жакшы результат берсе деп биздин максат ошол да. Негизги эле ошондой болбой атышына эмне тоскоол болуп атат? Өзүңөр мындай бир акырындан сураштырып, иликтеп, тиешелүү тараптарга чыгып, маселени силер каалагандай чечүүнүн бир жолдорун талкуулаган учурларыңар болуп атабы? Мындай өзүңөр мындайча айтканда мындай кыймылдап атасыңарбы? Эми бизде мен мындай жакында эле келдим. Америкадан жакында келип, азыр бул жакта буга чейин кандай сүйлөшүүлөр мен азыр пока маалыматым жок. Буйруса мындай сүйлөшүүлөр болот деп ойлойм. Эми баштайсыңарга дейм сүйлөшүүлөр. Буйруса. Эми сиз ушул ММА спорттун түрү боюнча Кыргызстандагы менеджерлердин биримин деп атасыз да. Өтөн жерге барганда ошол менеджерлер деле менеджер алып барган жана потенциалдуу чемпион болом деген жигит деле өтөн жерде мусапыр. Бардыгыбыздын жашообуз бар да. Мисалы менин өзүм ачкым бар, мен дагы баягы мен эми 2-3 спортсменди жылдап карай албай каладым. Бирок мүмкүн болушунча жардам берем. Бирок болочокто ушу чемпион болот го жана UFC'де деген жигиттер аякка барганда өзү дагы буту колу бар, өзү да аракет кылыш керек дегендей. Ошол эле учурда жанагы негизги максатты таштабаш керек дегендей. Ооба, сөзсүз. Бирок андай көп Эрес байке. Чыгып доставка кылышат, такси кылышат, ошо биздин спортсмендер бар. Буга чейин ошондой кичине баягы түшүнмөстүктөр болуп, мындай мен мисалы карай албай калсам таарынгансыпчы, мындай мага акча бербей жатат, сен атат, мен мына керек болчу дегенсипчи. Ошон үчүн азыр андай жок эми, азыр шүгүр баары уже баягы түшүнө башташты, анан жумуш кыла коет, таксиге чыга коет, бир аз 2-3 саат болсо дагы бүгүнкү эртеңки тамак ашыма чыксын депчи. Анан баягы эми мен таң калам. Ал Америкага барабы, Кыргызстанда жүрө, адам кайсыдыр бир ишти кылыш керек да негизи. Чемпион болобу, болбойбу турабы? Тооба. Чемпионго бир чыгып рингте тарс-турс болот, андан кийин бир ишти кылыш керек го. Ал Америкада болобу же Кыргызстанда болобу дегендей. Айтайын дегеним, сөзсүз азыр жакшы спортсмендер барса, ал жакта дагы биздин кыргыз мекендештер, мисалы бизнесмендер, башкалар мындай колдон келишинче кылышат. Эмне үчүн ушул темага түштүк? Мен мынтип ойлойм да. Бул чемпион десе эле көзгө чемпион, ошол жерде жаркырап, желекти моонтуп аткан чемпион эмес, ошого чейинки көрүнүштөр кандай болот? Ага чейин Мыктыбек Оралбай кайсы жерлерде эмне болуп иштеп жүрдү ошо Америкада? Демек, чемпион болом деген киши турмуштун, көртүрлүктүн дагы ысык суун кабыл ала билиш керек. Америкада эч ким барып, сен болочокто чемпиондукка келгенсиң деп мындай сылабайт. Кадимкидей эле оокат кылыш керек дегенди айтып атасыз да. Мына Мыктыбекти эле алганда, Мыктыбек мындай анын деле өзүнүн да интервьюсу бар. Баягы бир тракка чыгып кетсемби деген кыйналган учурлар болгон да. Бирок мен анын бир жагын мындай сыйладым, мындай өжөр, мындай кыйынчылык болуп турса дагы өзүнүн максатын таштабай, селин таштабай, ошо кыйынчылыктарды жеңди да. Мисалы UFC'ге чыгып, азыр результат берип. Менин подкасттын максаты кайсыдыр бир кесиптеги адамдын анысын, мунусун, эмне көргөнүн, эмне кылганын айтып берүү гана эмес, ошол тарбиялык мааниде дагы бир насаат болсо дейм да. Сөзсүз. Сиз эми ошол менеджер катары, ошол спортчулар менен иштешип жүргөн адам катары, адамда
жашоосунда жанагындай кыйынчылык учурларда ал спортчу болобу, башка кесиптеги болобу, айтишник болом деп Америкага барган башка бирөө болобу, мындай кыйынчылык учурда эрк сыналат да. Сөзсүз. Өзүңдүн баягы алсыз жактарың ошондо көрүнөт, күчтүү жактарың ошондо көрүнөт дегендей. Менимче ошол сапаттарга бир маани бериш керек го дейм, ошону тарбиялап, ошону курчутуп, кандай дейсиз? Биринчи маанилүү нерсе бул тарбиядагы воспитание. Мисалы, кээ бир балдар бар, кыйынчылык болуп турса, же мындай оор, мисалы, вес куат, бир айлап мисалы. Анан таразыга келип калганда уже бала өзгөрүлөт. Вес куа берип, багы жини мурдун учунда болуп калат. Характер башка болуп калат. Ошол учурда дагы баягы өзүнү кармап, сөзүнү, сүйлөй турган сөзүнү абайлап, баарын контролдоп турган байстер бар. Анан кээ биргилер бар, башка эле мындай бир аз эле кыйынчылык же бирдеме болсо, чыт сразу билинет ал. Ал уже башка адам издей баштайт. Бул анык эле нерсе. Ал адам дагы болбой калса, дагы ушинтип өзүнүн максатын жоготуп алган балдар бар. Же жумуштан жок, же спорттон жок деп, же мындай айтканда. Ошол жашоодо ар бир адамдын өмүрүндө сыноолор болуп турат. Сөз. Маал мененчи. Сөз. Бизди азыр ушу көрүп аткан көрүүчүлөрдө дагы ушул бизди көрүп аткан учурда кайсыдыр бир оор сыноолорго туш болуп турган адамдар болушу мүмкүн. Ооба. Жаны карайлап, жаны кашайып, тигиндей кылса тиги эле эшик жабык, мындай кылса бул эшик жабык, антейин десе болбойт, акчасы жок, эми кантем, эртең кантем деп тургандар болушу мүмкүн. Ошол кишилерге эркти сыноо, эркти курчутуу боюнча кандай бир мындай мотивациялык бир насааттардан айтсаңыз. Максат койдуңбу? Мындай ошого мындай аракет жасаш керек да. Алла Таала сөз берет. Же жарым жолдо, же бир аз нерсеге туруштук бербей мындай болбой калды окшойт. Менин келечегим чото болбойт окшойт ал жактан. Мен жетпей калат окшойм. Бул деген максат болбош керек. Кыйынчылык сөзсүз бир эле спортто эмес. Жашоодо башка бизнесмени болсун, президент болсун, башка болсун, ар бир өзүнүн көйгөйү, проблемасы боло берет бул жашоо. Жашоо сөзсүз мындай өлсөң проблема бүттү. Огача болот да сөзсүз. Мен айткандай мына Мыктыбек Оролбай уулунун характерстоосун алдым да менчи өжөрлүгүнө. Мындай маани бердим да, аябайчы. Мындай ЛФАга чыгып, UFCге чыкканга чейин бул бала мындай даже бир тууган акасы бар да, Замир деп, ошол Америкага акча которуп турган. Бул жактан. Ошондой учурларда болгон да. Анан баягы стройка болуп калды да. Чыксаң $120 же $200 берет да, 5ке чейин. Мен барып иштеп келейин дейт. Туура эле сөз да, барат, көп иштеген жок, бир барып ушул 2-3 күн иштеп келет. Анан аябай кыйналды. Даже жата турган матраска ала турганга акчасы жок болуп калган учур болгон да, бирок ошол таштаган жок да. Болбосо ушундай эле эки эле поворот турат да. Бул жагына салса болду, тракка отурат. Уже жума сайын иштеп кетет да. Бирок максаты азыр бизде Америкада дагы мындай максат коюп аракет кылышып атат балдар. Мен ошолорго да айткым келет да, максатты таштабагыла. Ошончо мээнетти кылдык, ар бир аккан тердин сөзсүз үзүрү болот. Сөзсүз. Эми ушунча сөз болуп калды. Сиз эми Америкада жүрөсүз. Эми спортчу атында эле эмес, деги эле башка өңүттө суроо берейин деп атам. Ушул Америкага барсам дегенден ак эткенден так эткен ушу кыргызда көп да, жаштар айрыкчачы. Анан кийин ал жакта деле ошол чоң Американын рынок океанында деле канча адам мен ушу көбүрөөк акча тапсам, мен биринчи чабак атып чыгып кетсем дегендер көп да. Бирок ал жерде мындай чыныгы күчтүүлөр гана чыгат го дейм, спортто болсун, башкада болсун, чыдамкайлар гана, изденгендер гана, жатып ичер, жалкоолор эмес, алмабыш оозума түш дегендер эмес, ошол жерде мындай жулунгандар, изденгендер чыгат го дейм алдыга. Максаты таштабаган адам,
сөзсүз бир ийгиликке жетет. Мисалы Америкада мындай кандай айтсам возможность бар. Бирок кимге? Аракетин, максатын таштабаган адамга. А максатың жок, аракетиң жок. Америка эмес, башка жер, башка любой жерде жок да. Бирок мен бир нерсени байкадым ушунчалык. Чынында аракетчил болсоң, мындай өжөр болуп, мээнет менен, Алла Таалага мындай болгон ишенич менен, план менен сөзсүз биринчи очур иш кылсаң, Америкада сөзсүз ийгилик болот. Анан түбөлүк жашап кетүү мен туура эмес көрдүм. Ал жакта биротоло калуу менен бала чакаңды апарып, мындай дальше ошо жерден жаранып болуп жашап кетүүдү. Эми кээ биргилерге мен азыр просто айтсам жаман көрүп жүрүшпөсүн. Просто айтарым, бул менин жеке оюм. Мен аны жактырбадым. Ал жактын коому мындай, мен бала чакан мектепке берип, менталитети ошолору мага мындай туура келбеди да. Анан всегда баягы мындай ойдо жүрөсүн, нагрузка, каерде мындай туура эмес кылып туруп минуска кирип кетем. Анан мына пейменттер бар, төлөмөйлөр бар, уже мындай айына 6-7 миң келип калат да. Мисалы, эс алганы же бир жакка барып эле келсең бир айың бүтүп калат го. А пеймент төлөш керек. Уже жашоо ошол улана берет. Ал жерде мисалы сен иштебесең, тынымсыз системанын контролунда турат экенсиң. Сөзсүз. Кайерден жазат айбайын деп. Сөзсүз ушундай болот да. А мен Кыргызстанда, мисалы, мен Америка барганым жакшы болгон да. Кыргызстанда мисалы мен Кыргызстанда тургум келбей эле баягы кантсем мындай жакшы ийгилик болот деп изденүүдө жүргөм да. А көрсө Кыргызстанда деген жашоодун баары ошол жакта турбайбы. Ой да аз ойлоносуң да. Өзүңдүн мекениң, өзүңдүн жериң, сонун возможность бул жерде да сонун экен да. Мисалы бир жумуш кылсаң, бала чакаң менен пейменттер жок. Нагрузка жок, стресс, депресс жок. Мындай мүмкүнчүлүк, эми жашоо дегенде эле биз биринчи мындай ойлоп алат экенбиз да. Байып кетсем, Тез эле. Анан мындай жашасам, мындан болсо, ошо планканы алдыга коюп алабыз. Ошого окшош болсо тим эле бактысызбыз. Ошо сөзсүз тыным жок. Көрсө Америкада баягы бир жумушудан айдалып кетсе, ал стресске кирип, депрессияга кирип өзүнө кол салуу болот да. Туурабы? Мисалы бизде Америкада иштеп атабыз да, бизнесибиз туура эмес, артка кетип калса, депресс, стресс, кандай чыгамын, кантсем, мен кантип ордун толуктасам, уже изденүү башталат да. Мисалы да, бул жерде мисалы анчалык нагрузканы көрбөдүм да. Кенен, эркин, жайлоого мен мына недавно барып келдим да. Укмуш өзүмдү сезип, тоолорду карап, мындай. Көрсө дедим, мен 5 күндүк баягы өмүр бат өтөт. Ону көрө дедим, жашоодо мындай туура эле тандайынчы. Өзүм өлкөмдө мындай өзүмдү кенен сезип, байыбасам коеюнчу. Бирок сонун мындай жашоодо кылайын деген ой менен мындай келдим да. Мен кайра азыр кетсем деле болот. Бирок менин планым бул жерде бизнес, анан азыр мүмкүнчүлүктөр берип атпайбы? Жумуш, бизнес же туризм, башка жактарды ойлоштуруп атасыз. Эми биз көрүүчүлөргө балким бир негизги спорттук темадан четтеп кеткендей болушу мүмкүн, бирок биз бир эле нерсени сүйлөшүп атабыз да. Ошондо Кыргызстанда жашоо мындай карап келсең, жанагынтип карзым качан келип калат экен, жанагындай төлөмөйлөрүм качан келип калат экен, пейменттер дебей бизде мындай жыргалчылык, беймаралчылык экен, ошо жагы жакшы экен. Өзүбүздүн көңүлүбүзгө үйрөнүп калган тоолор, жайлоолор, көчөлөр, жыгач кашалар дегендей, ал жакшы экен. Анан анда эмне үчүн биз ушул Америкага барып, UFCге барып, балдарды да алып чыгып, ошол жерден чыгарыш керек эле.
ошол жерге барып алып туруп Америкада бир трак айдап бир жакшы акча таап анан келип бир үй салсам, Америкага барып бир мындай бир бирөөнүн кары картаңдарын карап анан мындай кылып алып келсем, Америкага барып бир жанагындай такси айдап башка айдап неме кылып келсем деп ушундай Америкага ашыгып турушат көптөрү. Ал жакта ошондой система жакшы, а бирок сонун бейгам жашоо баары бир өзүбүздүн өлкөдө жакшы дегенде ошондо кантип айтса болот? Мен дагы ошолордун катарында баргам да. Чынындачы бир изденүү максатында. Мына менеджерлик мен максатым UFCге чыгабыз деген пландарды түзүп, андан сырткары менин өзүм жеке жашоом да бар да, мисалы. Албетте. Ошол барып Спорт, UFC, MMA бул сиздин моундай жашооңуздун бир бөлүгү гана да. Сөзсүз түрдө. Мен да ошол көпчүлүктүн катарында ошол изденүү максатында Америкага барып жумуш иштеп, мындай мүмкүнчүлүктөрдү издеп, анан баардыгыбыздын максатыбыз бул бала чакага шарт түзүп берүү, бул сөзсүз түрдө да. Убактылуу кылыш керек, Бирок кайтыш керек. Баары бир Кыргызстанга жетпейт дегендей. Жетпейт. Менин айта турган нерсем ушул да. Эмне үчүн? Эми азыр айтсам туура болбойбу, бирок бир немени айткым келет. Америка баягы иллюзия дейби, ошондой эле баягы ушунчалык алдашка аракет кылат да. Менич күндүн өткөнүн байкабай каласың, акчаң бар, баягы комфорт, каласаң Лас-Вегаска барып ойно, каласаң бияка кел, жүрө бересиң, акчаң үзүлбөйт. Бирок бул жакта эми ата-энең бар, Тамыр бул жакта. мисалы да тууганың бар, же башкаң бар, же бала чакаң бар, көп балдар бар да, мисалы семья бул жакта, алар өздөрү ал жакта. Жылдар өтөт, анан уже Американы семья менен алмаштыргысы келбей калат да. Ушунтасызбы? Ошон үчүн мен просто Америкада эле, мисалы, мен жамандап айтпайм, себеби өзүм деле жүрдүм. Бирок Американын өзүн эмес, возможностун алыш керек деп ойлойм да. Ошол заманбап технологияларын, көбүрөөк акча табууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн дегендей. Анан кесиптерин мейли, возможность бар. Айтишник окуу, башкага окуу, бирок кесипти үйрөнүп келип туруп, бул жакта деле Өркүндөт, ошону. Өркүндөт, сонун жашоо деп ойлойм да. Анан ушунчалык мен айтып атканым баягы алаксып өзүңө жакшы келсең 5 жыл жок. Дагы 5 жыл жок. Ушундай балдар мен мисалы досторум деле бар, 15 жыл. 15 жыл деген бул анан кетем, мына кетем деп жүрө берет. Кетпей Америкада айлан көчөк. Ошол эле бир эле баягы жашоо улана берет. Каждый эмедечи. Ошого менин мындай жеке өзүмдүн көз карашым бул Америкадан бат иште. Минутаны жоготпо. Каждый секунд, минут акчаңды иште. Бул жака кыл. Өзүңдүн шартың Америкага чейин нени эңсегенсиң? Аз эле нерсени эңсейбиз да. Үй салсам, квартира алсам, болду эле мен келе берет элем депчи. Барганыңда ал нерсе болот. Кайра эле ошондой проблеманы кайра жүктөп алабыз да. Мисалы да. Ошондо биз мындай логикалык жыйынтыктасак, сиз Кыргызстандагы мыкты жанагы потенциалы бар балдарды UFCге чыкчу, ошол күрөштөрдө чемпион болчу балдарды тандап ал жерге алып баруу, UFCге чыгаруу максатынын түбүндө деле алардын бир материалдык базасына бир жакшыртуу, жакшы бир мындай тикеленип алуу, бутка туруп алуу деген нерселер да турат да, эми ачыгын айтканда. Ошондойго шансы жогору дегенде, эгер чемпион болсо деген. Кээ бир күчтүү балдар бар да, аябай таланттуу, учурдан пайдаланып айткым келет. Спортто дагы, башка чөйрөдө дагы биз баягы кыргыздар мындай биримдик болсо, бири-бирибиз баягы туура эмес болуп калса же туура эмес мындай нерселерибизди бири-бирибизди толуктап, сенде күчтүү, же сенин мынааң жакшы, кел менде мындай возможность бар деген сыяктуу мен айткым келет да. Себеби бизде бир эме бар,
меники же мен эле болоюн. мен эле көрүнсөм же мен эле сүйлөсөм же мен эле болсом атым чыкса башка командаларда деле күчтүү балдар бар. Ал да кыргыз, бул да кыргыз. Мисалы да эми бир эле командага мен байланган бала эмесмин. Мен сөзсүз түрдө Кыргызстан ичинде каерде кайсыл күчтүү бала, татыктуу. Мага ошо маанилүү да. Ошону мен просто азыр мына учурдан пайдаланып айткым келет да, мындай кайсы клубтан болбо, кайсы тренер болбо, башка болбо, бирок бизде биримдик өтө маанилүү, анан чоң бир ийгиликке мындай себеп болот. Анда мен суроолордун баарын берип бүттүм. Бул подкасттын мазмуну, мааниси эмне экендиги көрүүчүлөргө түшүнүктүү болду деп ойлойм. ММА ишмердиги былтыр токтолуп калды эле. Ал кайрадан жанданып ачылса жакшы болот эле. Анын себеби мындай деген нерселерди айттыңыз. Ошого улай эле Америкадагы жашоонун мааниси, анан Кыргызстандагы биздин жашообуздун маани мазмуну жөнүндө мен салыштырып аягында да бир суроо бердим. Чоң рахмат. Анда ушул жараткан туура деген жол ишке ашсын. Үй бүлөңүзгө тынчылык, ушул спорттук ишмердигиңизге, спорттун жаатындагы ушул менеджерлик иштериңизге мен ийгилик каалайм. Бар болуңуз. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.